бүт баарын текшерип бүттүк, анан боорум таза экен дегенде үчөөбүз тең аябай сүйүнүп ыйладык, аябай сүйүндүк. Onu söz менен жеткириш кыйын. Азыр мынакей караңызчы, эми биздин дагы бир максатыбыз орундалып атат деп айтсам болот да ушул жерден. Себеби адилеттүү аракеттер, ушундай туура багыттуу жолдор эл кыйналбаш үчүн бир караңгыда жанып бере турган бир шамчырак сыяктуудай бир түшүнүктө бүгүн биз аракетти жасап жатабыз. Мына азыр Кундуз эжекебиздин дагы бул жака келип, биз жетекчилик менен дагы бекемдешип, сүйлөшүп, жоопкерчилигин бекемдеп, ошондой учурда мына ушул Кудай буйруса азыр пересадка деген деп жөнөтүлгөн эжекебиз, энекебиз бүгүн жөн эле пересадка кылбай эле лечение менен, операция менен эле жакшырып, бүгүн сүйүнүчтө отурат. Эгерде мен айткым келет, ушул жерде эгерде жанагындай ортомчулар болбой калып туруп келсе, ушул жерден ачып жаап акча жасагандар көп. Ошон үчүн ушул жерден дагы убактан пайдаланып айтар элек, сөзсүз эле биз менен келгиле деп айткандан алыспыз. Болгону туура багыттуу жолду таап, аныктап, тактап туруп, анан келгениңиздер жакшыраак. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Биз бүгүнкү күндө Индиядабыз, Дели шаарында. Биздин бул жака келишибиздеги негизги максат элдин ынтымагы менен канчалаган мекендештерибиздин ден соолугун жакшыртууда. Бул сиздерге маалым. Азыр бул жерде биздин Кундуз эжекебиз Кудай буйруса жакшырып, сүйүнүчтө отурат. Чогуу биргеликте көрүп чыгайлы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Жакшы, Кудайга шүгүр буйруса. Кудайга шүгүр буйруса. Жакшы, өзүңүздөр кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар? Кыргызстандан ысык салам алып келдик. Мекендештерден. Жакшы, Кудайга буйруса, Кудайга шүгүр. Өлкөбүздө боор илдетинен жабыркагандар көбөйүп, биздин фондко жардам сурап кайрылгандардын саны арбын. Бул жолу биздин фонд Ош жергесиндеги оор абалда жаткан 51 жаштагы Нурдинова Кундуздун абалы менен жеринен таанышып келди. Урматтуу достор, мекендештер, биздин баягы ата сөзү бар, ырыс алды ынтымак деген. Ошондой ынтымактын негизинде биз мынтип ушундай бир жакшынакай сүйүнүчтө отуруп атабыз. Себеби бул жерге келишке дагы канчалаган ушул эжекемдин, байкемдин жакындары, бир туугандары, тууган урук, айылдаштары, деги эле мен кыргызмын деген аттуу кайрымдуу мекендештердин жардамы менен, кол сунуусу менен мына ушул алыскы Индияга келип, Кундуз эжекем ден соолугун жакшыртып отурат. Кундуз эже, ушул боор оорусуна чалдыкканыңызга канча убакыт болду? Кандай болуп башталды? Эмне болуп билдиңиз алгачкы убактыларында? Алгачкы мен ошо Екатеринбургда иштеп жүрүп, ошо денем саргайып кетип, доктурга барганыбызда ошо билирубин көбөйүп кетти деп, стент коюшкан. Анда ошо отхоль бар деп, анан ошо стент коюп беришкен. Одан кийин жакшы эле жүрдүм. 20-жылда анан ошо 20-жылда эле кайра барып, ошо 3-4 стентти алмаштырып келдик. Анан ошо 21-жылы кечээ ошо апрель айларда ошо ичимим ишип баштады. Стент ошол жактан койдурдуңуз беле? Екатеринбургдан стент койдургансыз, э? Ошол жактан койдуруп келебиз. Ал стент деле жардам берген жок, э? Стент менен жакшы эле жүрдүм. Анан отхоль бар дешти, отхоль деле жакшы эле жүрдү. Анан ошо 21-жылы ошо апрелдерде ичим ишип баштады. Воздух шектеуде жүрдүм өзүмчө. Айрга барып томографияга түштүк. Томографияда айтышты. Ошо боор ошо болбой калган, уже опоздали. Деп ошентишти врачтарга барсак. Анан ошол боюнча үйгө келдик. Ошентип отуруп, анан кийин интернеттерден карап, блоглордон сураштырып, ошо Азамат Байматов деген бар экен деп. Анан пешенебизге ошо жапалактык кыздары Индиядан келип калып, келиним айтып калды, апа Азамат Байматов келатыптыр, жолукпайсызбы деп. Анан аттанып эле жүгүрүп эле чыктык машина менен. Сиздерди жолуктуруп калдык. Силерди көрдүк, силерден кийин кыздар менен жолуктук, алар да аябай жакшы совет беришти. Ошодон кийин мага дагы күч кубат келип,
Анан биз дагы аракет кыла баштадык. Коркунуч болот, эми биякта опухолум бар, боорумда болуп калса, үстүмдө ишик бар деп аябай ар кыл ойлор келип атты. Үмүтсүздүк ham болду. Мен эми Индияга барсам кандай болот? Ар ким ар кыл сүйлөп атышты. Шанс бар, шанс жок дешип. Анан акыры ошого токтолдук, барыш керек экен, барайлы деп. Аябай кыйналдым бирок. Кыйналган күндөр Кудайга шүгүр өттү. Звонок кылышты. Алар менен байланышпагыла, биз менен байланышкыла. Азамат андай кылып берет, алдап коет. Элдерден, Элдер звонок кылгандар ham болду, WhatsApp'та жазып аткандар ham болушту. Анан биз уже чечип койдук, Азаматка уже биз уже доверие берип калдык. Жүрөгүбүздөн ишенип калдык. Жапалактык кыздар да аябай жакшы сүйлөштү. Немелерден комментарий окуп аттык, алар да аябай жакшы жазгандар болду. Мактагандар да болуп атты. Акыры биз ошого токтолуп силер менен байланышып. Эми ушунчалык ыраазы болдук. Переводчик балдарга дагы, докторлорго дагы ушунчалык жүрөгүмдөн ыраазы болдум мен. Ушундай жөнөкөй, аябай жөнөкөй адамдар экен докторлор дагы. Пересадка деп келип, боорду алмаштырыш керек деп ушундай бир эме берген сиздерге, Кыргызстанда. Боор алмаштырылыш керек деген, бул жака келип толук анализдер түшүп бүткөндөн кийин операция менен эле жакшырышты билдирди сиздерге. Боор пересадка уже опоздали деп айткандан кийин бизде уже шанс. Мен үмүтүм үзүлүп эле калган болчу. Бул жака келгенден кийин текшеришти, аябай көп текшеришти. Бүт баарын текшерип бүттүк, анан боорум таза экен дегенде үчөөбүз тең аябай сүйүнүп ыйладык. Аябай сүйүндүк. Onu söz менен жеткириш кыйын. Азыр мынакей караңыз, эми биздин дагы бир максатыбыз орундалып атат деп айтсам болот да ушул жерден. Себеби адилеттүү аракеттер, ушундай туура багыттуу жолдор эл кыйналбаш үчүн бир караңгыда жанып бере турган бир шамчырак сыяктуудай бир түшүнүктө бүгүн биз аракетти жасап жатабыз. Мына азыр Кундуз эжекебиздин дагы бул жака келип, биз жетекчилик менен дагы бекемдешип, сүйлөшүп, жоопкерчилигин бекемдеп, ошондой учурда мына ушул Кудай буйруса азыр пересадка деген деп жөнөтүлгөн эжекебиз, энекебиз бүгүн жөн эле пересадка кылбай эле лечение менен, операция менен эле жакшырып бүгүн сүйүнүштө отурат. Эгерде мен айткым келет, ушул жерде эгерде жанагындай ортомчулар боло калып туруп келсе, ушул жерден ачып жаап акча жасагандар көп. Ошон үчүн ушул жерден дагы убактан пайдаланып айтар элек, сөзсүз эле биз менен келгиле деп айткандан алыспыз. Болгону туура багыттуу жолду таап, аныктап, тактап туруп, анан келгениңиздер жакшыраак, урматтуу бир туугандар. Анан сүйүнчүңүз, кубанычыңыз кут болсун сиздин дагы. Мынакей азыр бул жерде байкем отурат. Ошо алгачкы жолу сиз менен жолукканыбызда сиз аябай бир баягы эжекем тууралуу мен ушундай нерсени айткым келип турат. Себеби достор, ушул тайжем деп бизге байланышка чыгып тозолгон мекендеш менен жүрөгүм аябай бир башкача сезим калтырды. Себеби ушу кичекей кезиндеги тайжесинин жакшылыгын унутпай, ушунчалык бийик адамгерчилиги менен бизди оштон тосуп алып, баргыча аябай көп сөздү сүйлөшүп бардык. Мен аябай рахматымды айтам. Ошондой тарбия берген ата энесине терең ыраазычылык, ушундай адам жакшылыгын баалап, тайжестем алтындай киши деп сиздердин ушундай баягы карабайсызбы? Кылган жакшылык айланып кайсы бир күн болсун дагы кайтып келер бар деген. Ушул бир туугандарыбыздан да Алла ыраазы болсун. Анан байкем дагы чечкиндүүлүгү менен ушул тез аранын ичинде ушул жака келишке бел байлап, убакыттан уттуруп койбойюн деп болгон аракетиңизди жумшадыңыз. Кудай сизден да ыраазы болсун. Өзү донор болом деп келгенсиз, сиз дагы, сиз кызы Нурайка дагы Кудай буйруса сүйүнүч менен эметип отурат. Рахмат. Буга сиздердин дагы жардамыңыздар өтө чоң. Мындай биз келип ушундай Индияга келип жетип болушубузга рахмат. Силерге дагы Алла ыраазы болсун. Мен айтарым, ушул анча-мынча эми ар кандай элде жакшысы бар, жаманы бар. Анан силердин жакшылыгыңарды туура кабыл алганы бар, туура кабыл албаганы бар. Эми ага элчилик экен, ыраазы болсоңуздар
Бермейинчи. Бул жака келбестен мен эмеден баштайын. Бишкекке келип, Бишкекке июлдун 8 күнү Бишкекке келдик. 8 күн Бишкекке келип, сразу компьютер томография чөйүп десек, кайерде анализ тапшырган эле, антимиттик кайерден болбой калып, анан кайра эле через тааныштар аркылуу компьютер томография түшүп, ошол жерде компьютер томография түшкөнүбүздө эле баягы компьютерди тарткан врач айтты, ал деле айтты орусчалап, чөптү таппады далее деп койду. Анан тааныш врачтарга чалып, томографиянын результатын жөнөттүк. Ал деле айтты, кечире калыпсыңар, тигинде мындай оор болбой калыптыр. Антимиттик чекти биз кайра ошко баргычак эле июндун 15-16 болуп кетти. Июлдүн. Биз антимиттик сүйлөшүп, туугандык менен кайра чогулуп сүйлөшкүчө эле ортодон 3-4 күн өтүп кетти. Антимиттик эле биз ошол абалдарда азыр эле келчегим айтып кетти, Азамат Кайматов ушул жака больнойлордун учурашканы келе жатты деди. Анан мага кундуз айтып калды, барайлы тез деп. Макул деп биз келип Жапалак айылында Азамат менен учурашып, Азамат менен сүйлөшүп, антимиттик Азаматты айылдан чыгарып болгондон кийин биз кайра кирип, баягы кыздар менен сүйлөшүп, кыздардын аябай сонун мактаган сөздөрү, Азамат тууралуу, Айсалкын тууралуу эжекеси жакшы макташты, жакшы түшүндүрүп беришти бизге. Даже Айсалкын Айсалкындын өзү ошо келип, баягы кыздарды бул жака келип жайлаштырып, доктурга чейин апарып көрсөтүп, анан кайра кеткендеринен бери бүт баарын кыздар түшүндүрүп бизге жакшы айтып беришти. Ушул кыздардын сөзү бизге айрыкча өтө чоң күч берди да. Себеби бул кыздарды Айсалкын ушунчалык дайындаган экен. Ушул актерлар үйлөрдө переводчик балдар өтө сонун жакшы караптыр. Рахматын айтышты. Кыздар айтты, жок, аке силер жаңылышпапсыздар, туура эле неме кылдыңыздар, мына биз келип турбайбызбы, биз ушинтип ооруп барып, ушинтип айыгып келип, мына клиникасында балачканасында күлүп жайнап турабыз дешти. Айткандар туура экен, азыр эми. Алар менен баягы Азамат сен чыгып кеткенден кийин биз жарым сааттай сүйлөшүп отурдук. Аны Кудайдан жашырбаган, Мендеден жашырып пайда калмаган. Ошодон кийин биз аракетти баштадык, күчтүүрөөк, жакшыраак кылып. Кудайга шүгүр, мына Азамат сен анча-мынча туура түшүнгөн бар, туура түшүнбөгөн бар. Көпчүлүккө жагыш кыйын. Бири аны дейт, бири буну айтат. Ошон үчүн ага болушун деле кереги жок. Бирок менин айтарым, мына ушунчалык силерге өтө ыраазымын да, себеби бизди ал жактан жөнөтүп коюп эле тим калбастан бул жака чейин келип кабар алып атасыздар. Ушунчалыгына рахмат. Анан документация боюнча биз ушунчалык документацияны ушунчалык тез жылганыбыздын себеби биз результатты 15 июлда алсак, 31 июлда биз Индияга келип калдык. Себеби бул документация ишине биздин көп убактыбыз кетмек эле. Ошого Айсалкындын өтө чоң пайдасы тийди. Бизге болгону ушул телефонго тартып, баягы документтерди бизге жөнөтүп туруп айке деп бизден деле анча-мынча кагаз чыгып кетип атты. Айсалкынга документ жөнөткөндө бир менин телефонду жөнөтөбүз, бир башка телефонду жөнөтөбүз. 3 телефонду жөнөтүп аттык. Бизден андан ката кетти, аны моюнга алабыз. Ушунчалык. Себеби биз болгон документтерди Айсалкынга жөнөттүк. Оштон Бишкекке келдик. Айсалкын айтты, эртең саат 9-да учурашайлы деди. 9-да учураштык. Документтердин бүт баарын таптап даяр кылып турган экен. Анан бизде дагы баягы сүрөттү унутуп калган экенбиз. Сүрөттү ошол мен Бишкектен чыгардым. Аны моюнга алам. Калганын документтерди тактап бизге Айсалкын ушунчалык багып бүтүрдү. Обед маалында уже консулстводан келип бүт визаларды алды. Андан чыгып туруп билетке барып, обед маалында бизге билетти алып, колубузга карматты. Анан айтты, байке, сиздер только мына ковидтин немесин документин алгыла, эртең тамам алып, саат 10:00 учуп кетесиздер. Ушунчалык. Менин айтарым көпчүлүк сиздерге,
эгерде мен ушунчалык булардын мынчалык чоң жардамы болбогондо мен боштон Бишкекке келип документ такташ үчүн жок дегенде башка бирөөлөр жардам бергенде 3-4 күндүк убактым кетмек. Мына ушунчалык чоң рахмат сиздерге, ушунчалык сиздердей балдарга, кыздарга мен отурсам дайым өзүмчө дуа кылганда да кошуп дуа кылып турам. Ушу балдарга рахмат. Ушу эл үчүн, жер үчүн, кыргыз үчүн жанын берип, өздөрүнчө чоо биздеген балдар, кыздар көбөйсө экен дейт. Силерге чоң рахмат. Анан байке бир суроода баягы мен ушул нерсени дайым эме кылгым келет. Баягы тыйынында эки жагы бар да. Биздин баягы жакшы кылып аткан жагыбызга сиздер ыраазы болуп турганыңыздарга биз кубанычтабыз. Ушунчалык кубанычтабыз, себеби ошол ишибизде адамдарга бир кандайдыр бир деңгээлдеги бир жакшы бир пайдабыз тиеп аткан болсо, демек биздин дагы бир максаттарыбыз орундалып атат. Себеби бул жолдо сиздердин ыраазычылыгыңыздардын аркасында биз Кудай ыраазылыгын табуу аракетиндебиз. Ушул максаттар орундалып аткандыктан сүйүнүчтөбүз. Кудай буйрса. Экинчиден, ушундай иштер жасап жатып, балким бияка келгенден кийин ушул жерин мындай кылып койсо болмок экен, ушундай сүйлөшүүлөрдү да бекемдеп, же бир жерин мынтип өзгөртүп койсо болмок экен деп, бир биздин кемчиликтүү жактарыбыз кайсыл жерлерден көрүнүп атат, ошолорду дагы мүмкүн сиздер айтсаңыздар, биз ошол нерселерди билбейбиз да, бизге билинбейт өзүбүзгө. А сиздер биздин күчкүбүзсүздөр. Анан биздин кемчиликтерибизди айтсаңыздар, ошолорду оңдонсок, кийинки кыргыздар деги эле оорубаса экен, келбей эле койсо экен, бирок келген кыргыз болсо, улам ушуларды жакшыртууга аракетиндебиз. Мындай Жаныбек, азыр сиздер келип бул процедура шарттар лечения врачтарын багып сиздер өзүңүздөр өтүп атасыздар, Биз жаныңыздарда жүрөбүз, бирок биз өткөн жокпуз да, сиздер өтүп атасыздар. Ошон үчүн силер көргөн нерсени биз көрбөшүбүз ыктымал. Мына силер акасы мындай болду, биякта болду, балким мындай кылсак болот деген сунуштарыңыз да балким болот бизге. Дагы эле ушул Азамат айткандай кийин келе турган пациенттер бар тилекке каршы. Ошолорго дагы жеңилдик болсо, бир нерсе силер башыңыздан өткөнүн уже башкача айта аласыздар. Эми мына Азаматтын кылган жакшылыктары ушунчалык булардын бул жерде кадыр баркы бар экен, Кудайга шүгүр. Булар башында келбесе деле эми бүт эле кыргыздын келген кыргыздын артынан Азамат бир адам болсо, бир келгенде 7-8 адам келсе, анын ар биринин артынан чуркап жүрүшкө бул эле бир бул жетишке үлгүрбөйт. Бунун кадыр бар экенин айткан себеби ушул жерде ушул Азамат менен иштешкен переводчик балдардын кызматы эле көрсөтүп турат. Себеби бизди бул жерге ушу пересадка боор боюнча келдик эле, бул жерде өтө анализдерди, аппараттарды өтө жакшы так карашып, антип бүт карап бүткөндөн кийин мен көбүрөөк жүрүп калдым. Анализ тапшырганда мен аял киши болгон үчүн, кызы болгон үчүн мени көбүрөөк киргизип атышты. Анализ тапшырганда, аппаратка түшүп атканда көбүрөөк жанында болуп аттым. Биз эч кандай кыйынчылык көргөн жокпуз. Бизде баардыгы өз орду менен, убакыт сааты менен кирип аттык. Баардыгына эч кандай кыйынчылык болбоду. Очуп күтүп да турган жокпуз ал жерде. Ушунчалык ыраазы болдук. Бул жердеги иштеген врачтар, деги эле бизге жардам берген переводчиктер баардыгы эле өздөрүнүн ишин мыкты аткарган кишилер экен. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз бул жерден эч кандай катачылык көргөн жокпуз. Айта турган эми бул жерин мындай кылып оңдош керек дей турган нерсени көргөн жокпуз да. Баардыгы Кудайга шүгүр, баардыгы сонун болду. Ушунчалык ыраазы болдук. Келген ушу кайрымдуулук фондуна да өтө чоң ыраазычылык, терең ыраазычылык. Сиздердей адамдар көп болсун. Дагы да болсо ушул учурдан пайдаланып айтып кетким келет. Бизге жардам берген кыргыз элиме, туугандарыма, деги эле жардам колун сунган баардык элибизге чоң ыраазычылык. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздардан. Эч качан эч ким оорубасын, баарыңыздарга ден соолук. Биринчи баардык ден соолук дегендей, сагынганга ден соолук болуш керек экен. Азыр Кудайга шүгүр, ушунча кыйынчылык сыноолорду жеңип, апакем мына жанымда жаркылдап, күлүп отурат. Чоң рахмат ушунчалык баардыгына. Адамга ушунчалык жакшы сөз дагы дем күч берет экен. Бул жерде иштеген врачтардын дагы мындай мен врачмын деп кыйын сүйлөгөн сөзүн көргөн жокпуз. Баардыгы ушунчалык биз түшүнбөсөк дагы
келип мынтип сүйлөп баардыгы түшүндүрүп аракет кылып жакшы дегенге ошонусу болсо дагы түшүнүп ушундай сонун каалап аттык. Апам дагы ушундай баягы адамда өзүнө деген ишенич болсо баягы врачтарга да жардам берет экен да. Ошол негизи биз баягы апамдын боорунун таза экенин укканыбызда дагы ушунчалык чоң жардам болду. Кийин апам буга чейин өзүнүн пересадка болот, анан ушундай деген ооруларды укканда өзүн ушундай таштап салган. Кийин бул жака келип ушинтип жакшы сөздөрдү угуп, бул жактагы бизге жаккан жери келгениңде эле сразу эле сен боорундан келсең операция кылам деп алып кирип кетпейт экен. Баарын башынан аягына чейин текшерип, баарын билип, кайсы жеринде кандай проблема болуп атат, андан кийин гана диагноз койгондон кийин булар өздөрүнүн иштерин аткарышат экен. Бир эмес эки донор даярдап келгениңизде жөнүндө айта кетсеңиз, ошондо кандай бир комфорт болот, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Биз атам экөөбүз донор болобуз деп келгенбиз бул жака негизи. Бул атам негизи жашы өтүп калгандыктан, атам азыр 57-ге чыгып калды. Келип бул жактан дагы сүйлөшүп, мен өзүм донор болом деп, мен жашмын, мен тезирээк утума туруп кетем. Атам жашы өтүп калды, апам да унутуп турса, эртең атам ооруп калса кандай болот деген ой болуп, мен өзүм переводчиктерге дагы айтып аттым, чтоб эч ким укпасын, давай атам сиз жашыңыз өтүп калыптыр, сиз болбойт экенсиз, Нурай болот деп айтыңыз деп ушинтип дагы сүйлөп жүрдүк. Азыр эми Кудайга шүгүр, Аллах баардыгын көрүп турду окшойт. Биринчи орунда Аллах жардам берет. Сиздер Бишкекте эле көрбөдүм сиздерди. Алла болом, атам болбосо сен болом дегенде. жүрүп Чын эле атасы болбой калса, бул жакта оору болбосун деп экөө донор катары даярдадык. Муну деле ар бир адам билебейт, ар бир адам акылды деп бербейт. Ошол моментте мен акылыма келе калды. Буга чейин донор алмашып, кайра жок деле келди. Сиздер менен экинчи донор жөнөтүп аткансыз. Анан эми анткени донор менен багадаган адамдын өткөн визасынын түрү эки башка болот. Багага келсеңиз ал виза жарабайт донорго. Мына ошону эске алып, сиздер өгөөбүздөргө донорлук кылып койдук. В принципе, адам биз эч жоготкон жок. Просто багы алдын ала калып көрдүк. Кудайдын буйругу эмне болду? Өгөөбүздөрдөн жарабай, Аллага михала шүгүр. Силердин артыңызда Кудай буйруса. Бар уже, азыр Кудай буйруса 23-күндө кечки саат 6-да Бишкек сыгырды жолдошуңуздар жакшы бааны берет. Мына ушундай бир туугандар, достор, бир үй бүлөдө биздин ата бул аскалуу зообуз, тобубуз деп айтат. Ошон үчүн аскабыз урабасын деп кыргызда сөз айтылып келет. Эне мээримдүү булак дейт. Мээримдүү булагыбыз солбасын. Ушундай үйдүн береке сулгон ата эне эч убакта көз жаш төкпөсүн деп биз чакырык кылып, элге журтка ушундай бир кандайдыр бир көйгөйлүү маселени көтөргөндө кайдыгер карабаган ар бир мекендешке биз рахматыбызды айтабыз. Сиз көрүп турган бул үй бүлөдөгү сонун маанай деги эле ушул оору сыркоо менен алышып аткан ар бир үйдө болсун. Ошентип мынакей азыр мен бул жерден ушундай ыраазычылыктар деги эле Кудайга болсун, биз да сүйүнүчтөбүз. Себеби бир ушундай пайдабыз тийип аткандыгы, Кудай буюрса бул дүйнөдө жакшылык кылсак кылбасак деле өмүрлөр өтүп жатат. Бирок эң башкысы биз кантча дагы өмүрдөн өлүмгө жакындап баратабыз. Бирок ушул аралыктарда ушул кылган жакшылыктарыбыз эртең сөзсүз бизге пайда берет деген чоң үмүттөбүз. Ошондуктан достор, бул жака келип дагы мынакей кандайдыр бир ушундай бир алданууларга барып аткандар бар, алданып калып аткандар бар. Кыргызстандан бияка жетелекти алданып акчасын алдатып коюп аткандар бар. Бияка келип алып дагы ар кандай ортомчулардын жемине айланып аткандар бар. Ошон үчүн ушундай нерселерден сактанып, өзүңүздөр келатканда аябай аныктап алып келгениңиздерди мен сунуштайт элем.